Атай алып келдим. Кызылчуктай болгон. Сонун алма экен. Муну кайдан таптың? Бүгін 30 апрель Бишкекте айтулуу Соңкөл чүрөгү сахна жана театр ханышасы аталган Таттүбүбү Турсунбаеванын элесине арналган айкелинин жана гүл бакчанын ачылыш аземи болуп жатат. Жаш тагдырга биз кайдыгер караппыз. Сулуулукту туш-тушунан талаппыз. Сыймыгыбыз колдон учуп кеткиче сыйыбызды сөзүбүздү аякпыз. Сыйлык сыйды убагында алганда балким талант ташып чыкмак андан да. Чексиздикке эрте учарын ким билди, салып коюп сансыз журтту арманга. Ушул күнүң өзгөчө бүркөлгөн күндан ачылып, пейри туратту жазылып, антпесең 2-3 күн бою жамгыр жаап, төгүлүп куюп тур деле. Андыктан бүгүн ойлосом, пейриндей эжемдин жаркыраган ушул күн, ачылып турган кезеге, агайым тууган кабагы, жазылып турган кезеге. Аземге актрисанын жакын туугандары кызы Асель Эшимбекова, уулу Канат Эшимбеков жана неберелери келишти. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Камила Талиева, жогорку кеңештин депутаттары, акын жазуучулар актрисаны жылуу сөздөрү менен эскерип өтүштү. Дүйнөлүк мыкты 10 актрисанын бири, элибиздин даңктуу кызы, сулуулуктун символу болгон Таттүбү Турсунбаева эжебиздин эстелигинин ачуу аземине куш келипсиздер. Мен сиздердин алдыңыздарга мына ушул эстеликтүү ачуу аземине катыша турган биздин сүйүктүү агаларды, эжелерди чакырайын. Улуу кичүү агайын туугандар, арыбаңыздар, шум ажал, арсыз ажал Таттүбү эжебизди 37 жаш курагында, мындайча айтканда 40 курагында, өтө жаш курагында алып кетти. Бүгүн эже баягы эле биз билген кинодогу жап-жаш бойдон туулган күнүгү, же бир жап-жаш кырчын бир мөлтүрөгөн ушу кыргыздын чыгаан кызынын бүгүн ушул майрамы деп айткым келет да. Вчера было холодно, сыро, мрачно, а сегодня яркий солнечный день. Это как бы подарок в честь открытия памятника нашей замечательной, любимой актрисе Таттүбү. Большое спасибо Нурхану, что он за свои собственные деньги поставил этот памятник. И спасибо, конечно, городским властям, что они дали такое замечательное место, вот как раз рядом правительство, чтобы оно напоминало, что есть деятели культуры. Потому что рядом большое здание театра, они на этот театр не обращают внимания. Но я не хочу ударяться в политику. Да здравствуют такие великие женщины своей красотой, своим обаянием, своим талантом, которые поднимали и воодушевляли кыргызский народ, такие как Бибисара Бишаналиева, как Бакен Кадыкеева, как Таттүбү Турсунбаева. Мезгил балбам деген рас экен. Уақыт өтіп қаралдым Таттүбүм тірі болғанда, быйыл 70 жашқа чыкмак. Өзүнүн өнүп өскөн театрдын алдына түбөлүк жашты кайтарыңыз, сулуулук, улуу талант, бийик адамгерчиликтин символу катары түбөлкө эскерткич болуп, белек болуп калды. Таттыкем көз өтсө да арасында 2 туяк калды. Асель, улуу Канат, Таттүбүмүн аккан таңым көк аспаным, арманду кайтарың рысмиң дастаным, тепшелеп душманың дигеле жатат ак кудай сахнада бир басканың. Күрөшсүн жаткан жериң түнөгүңдө, гүлдесте гүлдү коёң күмбөзүңө, ай барата жаңырып кылым бою сакталасың элиңдин жүрөгүндө. Кыргызымдын чынар терек күнүсүң, кыргызымдын эч бир соолбос күнүсүң, баракатты элге берип турчу элең, ууртуңдан бир жылмайып күрүшүң. Элиң барда, жериң барда, мен барда, каралдым өлгөн жоксуң, түбөлүккө тирүүсүң. Кыргыз элиме рахмат. 33 жыл болду каза болгонуна.
ошого карабай мамамдын талантын элдин баары билет, сулуулугун аябай ценят ее, любят, уважают. Ну, и огромное спасибо всем народу. На открытии памятника было очень много слов сказано. От нашего имени, от нашей семьи, как говорится, от внучек, внучат. Я хочу выделить искреннюю благодарность городской администрации президента, кто вложил вклад в увековечение нашей матери. За свою короткую и счастливую жизнь мать сделала очень много для того, чтобы в культуре Кыргызстана она была идолом, на которую равнялись все. Таттуу түрүү кезинде ушул жерге уролго даярданып, анан театрга ошо кирчи. Ошол убакта эле Таттууң гүл бакчасы аталып калган. Анан мунун автору, жазган автору Тайыр Медеров 7 миллион сомго баш аягы ошого турду. Эми рахмат, эл журтума рахмат. Колдошканда. Кызыл бронзадан жазалды. 5 метрлик көрүп атасыңар. Значит, бул Кыргызстан боюнча эң жакшы момундай эме фигурада жасалган эстелик жок. Бирок сонун болду, сонун жерде карагыла. Биякта парк, биягы Кыргыз драма театры, биякта болсо жогорку кеңеш. Демек Таттыкемдин өзүнүн сулуулугуна, анын улуулугуна, улуу талантына, улуу адамгерчилигине ушу Татынакай жер туш болду, Андан соң кыргыз киносунун чолпон жылдызы Таттүбүбү Турсунбаеванын жаркын элесине арналган салтанат Борбор калаабыздагы тойканалардын биринде уланып, анын арбагына багышталып Куран окулду. Бүгүн 70 жашка чыгып жаткан эжебиз, улуу инсаныбыз Таттүбү эжебиздин рухуна Алла таалам даргайда кабыл кылып, ушул окулган Курандын шарафаты менен ушул адамдын билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, билип билбей кылган ибадаттарын кабыл кылып, Алла таалам өз жараткан жаннаттарынан насип кылсын. Аллаху акбар. Маркум Таттүбүбү Турсунбаева Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Чайык кыштагында 1944-жылдын 12-июлунда жарык дүйнөгө келген. Кыргыздын чыгаан кызы Таттүбүбү Турсунбаева 1960-жылы 16 жашында Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмада биринчи жолу роль жараткан. Таттүбүбү Турсунбаева бул жарыкчылыктан эрте кетсе да, анын Уркуя, Кызыл алма, Ак мөөрөңдүү бир топ тасмаларда жана театрда жараткан образдары аркылуу сахна жылдызы, чанда жаралган талант, ички дүйнөсү баладай таза, ишенчээк жан, жапжаш сулуу элеси менен элдин эсинде түбөлүк кала берди.